Үй бүлөдөгү түшүнбөстүктөрдөн улам күйөөсү аялын сабап салды. Чыр-чатактан кийин аялы өз өмүрүнө өзү кол салды. Мындай маалыматтар акыркы кезде тилекке каршы өтө көп катталып жаткан учуру. Мына ушул маселе боюнча бүгүн психолог, жогорку сапаттагы үй бүлө борборунун негиздөөчүсү Асылжан Нарыбаева менен маек курабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Эң эле биринчи суроо мындай да. Азыркы учурда үй бүлөдөгү зордук зомбулук өтө көбөйүп атат. Биз укканыбыз ушунча, анан укпаганыбыз дагы канча айымдар көп чыгара беришпейт. Анан ошол үй бүлөлүк конфликттин келип чыгуу себептерине биринчи кайрылсак. Негизи эле азыркы учурда өтө глобалдуу бир көйгөйлөрдүн бири бул үй бүлөдөгү ажырашуу, чыр-чатак болуп келүүдө. Мына ошол ажырашуунун алдына алуу үчүн биз өзүбүздүн үй бүлөдөн үй бүлө баалуулуктарын үйрөнүп чыгышыбыз керек экен да. Мисалы, уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың дейт. Ошол үй бүлөдөгү чыр-чатактын келип чыгышы деле биздин ата-энебиздин бири-бирине болгон мамилесинен улам биз өзүбүздүн үй бүлөбүздү ичибизде кура баштайбыз да. Эми биз жакшы үй бүлө куруу үчүн, баалуу үй бүлө куруу үчүн биздин ата-энебиз бизге үлгү болуп бериш керек эле. Биз өзүбүз ошол үлгүлүү үй бүлөнү ата-энебизден көрө алган жокпуз. Ошондуктан өзүбүз үй бүлө курганда мына ошондой чыр-чатак көп болгон үй бүлөнү куруп атабыз. Үй бүлөдө зордук, зомбулук көп болуп келүүдө. Анын дагы бирден бир себеби аял эркек үй бүлөдө өзүнүн ордун билбегенинде, милдетин билбегенинде. Деги эле үй бүлө деген эмне? Үй бүлө баалуулуктары, үй бүлөдөгү мамилелер кандай болуш керек деген суроонун айланасында биз изилденбейт экенбиз дагы ошол үй бүлөлүк баалуулукка бизди окутпайт экен да. Биз болсо жашоонун ысык суугунан, өйдө төмөнүнөн анан кийин окуп атпайбызбы? Үйрөнүп атабыз да. Бир аз да болсо кеч болуп калган учур. Ооба, кеч болуп калып атат. Ажырашуу көп болуп калып атат. Кээ бир үй бүлөлөрдө аял киши өзүнө өзү кол салуулар болуп келүүдө азыркы учурда Кыргызстанда да. Мына ошондуктан азыркы учурда биз үй бүлө курууга ошондой эле үй бүлөдөгү мамилелер боюнча окутууларды жүргүзүү керекпиз да. Кайрылып кетсек ошол конфликттин себептерине. Үй бүлөдөгү чыр-чатактын эң эле биринчи чыгышынын себеби бул түшүнбөстүктөн. Мисалы, биз жубайыбызды ким экенин тааныбайбыз. Ал адам дагы бизди тааныбайт да. Биз ички жан дүйнөбүздө үй бүлө курууга даяр болбой калат экенбиз дагы, физикалык сырткы эле көрүнүшүбүз менен турмуш курат экенбиз. Кантип тааныйбыз? Тааныш үчүн ар бир адам өзүн өзү таануу керекпиз. Мен киммин деген суроого жооп берүү керек да. Мен киммин, эмнеге жаралдым, эмне максатым бар жашоодо, кандай максатта жашайм дегиле бул жашоону өзүбүз бир максаттуу жашап өтүүбүз керек да. Мына ошол учурда өзүн түшүнгөн адам башка адамды дагы түшүнө алат, башка адамды дагы тааный алат. Мисалы үчүн тааныбай калдык дейли. Эки жубайлар бири-бирин тааныбай эле үйлөндү. Анан ортодо ошондой түшүнбөстүктөр жаралды. Анан эми эмне кылабыз? Экөө дайыма эле ушинтип урушуп жашай береби? Жашай бергендер деле бар азыр. Алардын ошол ата-энени көргөн балдар туура ата-энесиндей эле үй бүлө курат. Анткени алар андан башка нерсени көргөн жок. Ошол эле учурда ата-эненин ички дүйнөсүндө эмне бар болсо, ал нерсе балага өтүп кете берет. Биз энелер өткүзөбүз курсакта жаткан учурда балага, эмчек эмгизген учурда, ошон үчүн айтылат үрп-адат деп. Бардык өзүбүздө болгон адаттын бардыгын балдарыбызга сала баштайбыз. Ошол эле учурда азыркы мен мындай илимий көз карашты айта турган болсом, бул жерде өтө чоң жоопкерчилик аял затында бул эсептелинет да. Биз ушул үй бүлөдө өзүбүздүн ордубузду билбей калган үчүн деңгээлибизди, даражабызды түшүрүп алганыбыз үчүн анан көп зордук, зомбулукка кабылып калып атабыз.
Деги эле аял ким? Аялды тааныш керекпиз да. Аял ким? Аял бул үйдүн куту деп айтып келебиз, Мисалы, үйдүн кутун кармаш үчүн эмне кылыш керек аял заты дегенди билбейбиз да. Аял бул жаратуучу экенбиз да. Мисалы, баланы төрөп жараткан сыяктуу үй бүлөдө дагы тынчтыкты, меримдүүлүктү, жылуулукту, тарбияны уютуп, кармап тура турган бул аял заты болуп эсептелинет. Ошондо мен сиз айтканыңыздан түшүнгөнүм, аял аялдыгын билбегени үчүн бул үй бүлөдө түшүнбөстүктөр жаралат. Ооба. Бул жерде эркектер сүттөн ак десек туура болобу ошондо? Жок. Аялдык табиятыбызды ача албай жатабыз. Бүгүнкү күндө байкап көрсөңүздөр, мындан 5, 6, 7 жыл мурдага караганда азыр окутуулар көп да. Аялдык табиятка келүү, өсүү, өнүгүү, өзгөрүү деген окутуулар көп. Ошол эле учурда карап көрүңүз эми, ошол эле мырзаларды, атка минерлер болобу, уурулар болобу, мисалы, чыгаан азаматтар болобу, ошону төрөгөн дагы, тарбиялап, коомго кошкон дагы бул аял заты да. Туурабы? Ошондуктан биз жоопкерчиликти өзүбүзгө алышыбыз керек. Эркектер деп отура бергенибиз туура эмес. Ошол эле эркекти дагы аял заты тарбиялайт экенбиз. Муну мойнунга алышыбыз керек. Ошондуктан үй бүлөдөгү ынтымактуулук, үй бүлөдөгү жогорку сапаттагы мамиле, балдардын тарбиясы, келечегин бардыгын уютуп, кармап турган бул энелерде, аял затында. Мисалы үчүн, комузда жок эмес ичкен эркектер, үйүнө күнүгө келип жаңжал салган эркектер, анан ал учурда аялдын сөзүн укпайт да андай эркектерчи, анан бул жерде дагы аял күнөөлүүбү? Ошол эгерде биздин жаныбыздагы жубайлар иче турган болсо, аябай агрессия менен кайрыла турган болсо аял затына, демек ал аял заты чыныгы аял заты боло албай жаткандыгын көрсөтүп берет экен да. Бул ички психологиялык жагынан. Биз аны түшүнбөй эле эркектерге доомат коебуз. Эми карап көрсөңүз, ошондой эркекти коомго тарбиялап кошкон анын апасы болуп атпайбы? Негизи тарбиячы ким? Үй бүлөдө дагы, коомдо дагы аял заты да, биз. Ошону билип, анан илгерки апаларыбыз, мисалы, кыздарды кичинекейинен баштап аялдык табиятын ачканга тарбиялаган экен да, кичинекейинен баштап. Азыркы учурда эми убакыт, азыркы замандагы кичине тоскоолдуктар болуп атат. Апаларыбыз базарга чыгып кетип атат, ошондой эле алыс өлкөлөрдө иштеп жүрөт, дагы балдар интернеттен тарбияланып калууда, баягы ичи бош болуп калып атат да балдардын. Ичи бош, муздак балдар тарбияланып өсүп кетип атат азыр. Ошондуктан биз аялдар эртерээк өзүбүзгө келип, өзүбүздүн табиятыбызды ачып, өзүбүздүн ордубузга отурганда, анан эркектер жоопкерчиликтүү болуп, күчтөнүп, ийгиликтүү боло баштайт. Бул эми менин жеке тажрыйбамдагы, ошондой эле менин айланамдагы адамдардын тажрыйбасынан алынган да. Аялдык табиятын ачыш керек деп атпайсызбы? Ошого токтолсоңуз, кантип ачыш керек? Эмне менен ачыш керек? Аялдык табият бул аял киши негизинен бизге физикалык күчтү жараткан өзү берген эмес да. Бизге ички күчтү берген да. Ички көрүү, туюу сезимдерин, ички акылмандык, даанышмандык сезимдерин аял затына берген. Биз ошол нерсени ичибизден уютуп жарата албай эле сыртыбыздан кылып кете берет экенбиз да. Бардык жүктүн баарын өзүбүздүн мойнубузга алып алганбыз. Анан биз күчтөнгөндө бул эркек табиятка өтүп кетебиз. Сырткы күчкө ээ болгондо эркектик табиятка өтөбүз дагы, жаныбыздагы эркектин ордуна отуруп калабыз дагы, ал кишинин орду жок болот дагы, алсыз боло баштайт. Жоопкерчиликтен четтей баштайт. Эми аял затынын чыныгы табияты бул ичибизден уютуу, ичибизден жаратуу. Анын ою менен,
тилеги менен ички жаратуучу күчү болот аял затта. Мына ошону менен биз өзүбүздүн жашообузду өзгөртүп, жаратып алууга көрсө бизге жараткан өзү ошондой күч берген экен. Аялдык табият, аялдык күчүбүздү. Мына ошону биздин апаларыбыз дагы билбей калган экен. Ошол учурларда башка заман болгон да, СССР убагында билбей калган, анан бизге өтпөй калган. Ошон үчүн биз да билбей калдык. Ооба, биз да билбей калдык. Эми ал болбой калган үчүн азыр эч ким күнөөлүү эмес, бирок азыркы күндө биз ошол табиятты, аялдык ордун, аялдык ички жаратуучулук күчүн изилдеп, табып, ошонун негизинде иштерди жүргүзүп келип атабыз. Жыйынтыктар аябай сонун. Мен сиздин пикириңизди уккандан кийин менде мындай ой пайда болду да. Үй бүлөдөгү чыр-чатакка бир 97-99% айымдар күнөөлүү дегендей мен ошондой ойдо калдым. Чын эле ошо оюм туурабы же туура эмеспи? Жок, 99% дегенге мен кошулбайм. Себеп дегенде, Анткени азыр сизге суроолор берсем, көбүнчө аял затын баягы ойгонбой тат, ойлонбой тат дегендей таризде сүйлөдүңүз. Ошондуктан менде ошондой ой калыптана баштады. Бир четинен ооба деп да жооп берейин. Бир четинен ар бир адам, эркек болобу, аял болобу, бизде жоопкерчилик деген болушу керек да. Ошол мырза деле үйлөнүп атканда ошол үй бүлөгө өзү жоопкерчилик алыш керек. Бизде ушул жагы аксайт да. Жоопкерчилик жок. Анан аял дагы өзүнө жоопкерчилик алуу менен, жоопкерчилик менен үй бүлө куруу керекпиз. Жана зордук зомбулуктун алдын алуу үчүн. Ошондо мисалы башында айтып өтпөдүмбү? Кандай эркек болбосун, аны биз аялдар төрөйт экенбиз дагы, аялдар тарбиялайт экенбиз да. Эң башаты бизде болуп атпайбы? Биздин энелерде, аял затында болуп атат. Андан кийин ошол эркек дагы, эркекти биз жоопкерчиликтүү болгонго үйрөтө албай келет экенбиз да. Балам деп аяп отуруп, эркек балдарды алсыз кылып, жоопкерчилиги жок кылып, тарбиялап салып атабыз. Эркек кылып, мындайча айтканда. Эми ошол эркекти эркек кылып тарбиялоо үчүн дагы бизде илим болуш керек экен да. Жашоонун өзүнүн илими бар. Кандай болгондо бактылуу болом, кандай болгондо туура мамиле курам, деги эле ошол үй бүлөлүк темада ала турган болсок, ошол кайнене ким, кайын журт ким, ата тарап ким, апа тарап ким деген баалуулуктарды билбей калабыз. Анан үй бүлөдө туура мамиле курууну дагы билбегендиктен, туура тарбияны бере албаганды билбей калганыбыздан анан үйдө зордук зомбулуктар көп болууда. Анан ошондой, мисалы сиз айтпадыңызбы, эрке болуп чоңоюп калды. Анан ошол бала үйлөндү. Ал өзүн дагы жакшы тааныган жок, жубайын дагы тааныган жок. Үйлөнгөндөн кийин анын үй бүлөсүндө чыр-чатактар көбөйүп атат. Ал чыр-чатак көбөйгөндөн бизде эркектер көбүнчө ичимдикке берилип кетишет. Ичип келди, анан биз эми бул жерде кандай деп айтсак болот? Ушундай ситуация пайда болсо. Же бул жерде дагы Жок. аялды күнөөлөйбүзбү? Эгерде аялдын ички дүйнөсү кир болуп кетсе, ада таарыныч, нааразычылык, жек көрүү, ызалануу көп боло турган болсо, ошону тазалоо үчүн психологиялык жактан эркек киши ичкиси келе берет да. Карап көрсөңүз, мына үй бүлө кургандан кийин аял эркек экөө бир бүтүн нерсе болот. Биз ушул нерсени түшүндүрбөйбүз да. Мисалы күн, түн бир сутка болот да, кара түн караңгы, күндүз жарык болгондо экөө бир сутка болот. Үй бүлөдө дагы ошондой эле да. Күн, түн экөө бир эле нерсе да. Эми ошол эки адамдын ичиндеги нерсени бири-бири чагылдырып бере берет да. Мен ички дүйнөмдө кир боло берсем, таарына берсем, нааразы боло берсем, бир жашоону бир сезип, жыргап жашай албасамчы, анда менин жубайым күнүгө урат, менин жубайым мага кол көтөрөт, ичет, басат, турат да. Ал эми биз азыркы учурда коомдо кандай болуп алганбыз?
ушундай болуп алганбызда бул жаман, тигил жаман деген нерсе менен биз элдин көңүлүн бурдуртабыз да өзүбүзгө. Бул бизге энергия чогултуу деп коет. Энергетикалык вампир деп коет да, илимий жагын айта турган болсок. Элдин көңүлүн бурдура беребиз да өзүбүзгө. Ошон менен өзүбүзгө күч кубат топтойбуз. Бул аялдарда дагы, эркектерде? Ооба, эркектерде да бар, аялдарда да бар, балдарда дагы бар. Ошондой нерсе менен өзүнө күч кубат топтойт. Ошондуктан эми карап көрүңүз, азыр бул кетет да материал, кеткенде ошол эркек ичип атпайбы? Демек, эркек бул жашоодон бир жетишээрлик бир нерсени ала албай жатат да. Ички дүйнөсү, могу көрөңгөсү толбой, көкүрөгү толбой жатканда боштукту ошондой туура эмес нерселер менен толтура баштайт. Түшүнүктүү болуп атабы? Ооба. Эми бизде азыр жаман мындай адамды бузат турган нерсе көбөйүп кетпедиби? Бат, ал нерсе бат, ага жетүү бат да. Бат, жеңил, оңой, ошондуктан ошого азгырылып кетишет. Эми биз зордук, зомбулуктун алдына алуу үчүн жаман нерсе менен ички жан дүйнөнү толтурбаш үчүн биз кичинекейинен баштап адамдын жан дүйнөсүн толтуруу керек экенбиз. Могу жакта көрөнгөнү толтуруу керекпиз.